Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Саат 2 болуп калды. Бүгүн ошол кадыттуулдун акыркы күндөрү мен жаңы эле кошумча жумуштан үйгө келип, аялдамадан үйгө басып келчекти бир аз ойго батып, оюмда Аллах менен сүйлөшүп келдим. Анан азыр бисмиллах деп ошол ойлорум менен бөлүшкүм келди чындап. Чындыгында мен абдан Аллахка ыраазымын. Бул жашоомо, менин жашоомдогу мени курчап турган инсандардын баарына, менин үй бүлөмө, айрыкча ушул үй бүлөдө төрөлгөнүмө, айрыкча менин атам апам, мени баптестеп өстүргөндөрүнө, менин энеме, тайнеме, бир туугандарыма, эжелериме, агаларыма, туугандарымдын баарына ыраазымын. Алардын баары Аллахтын бенделери жана Аллах аларга кам көрөт. Алардын баары Аллахка аманат, бирок ошентсе да баары бир аларды ойлойт экенсиң, үй бүлөңдү аларга дуба кылган сайын аларды ойлоп, кам санап кандай болот экен деп, бирок менде бүгүн ушунчалык ишенич болду. Позитивдүү ой жүгүрткүм келгендиктен Аллахым баары бир ар бир үй бүлөмдөгү инсанды иншаллах түз жолго салып, намаздарын бекем кылат. Иншаллах ар бир үй бүлөм мүчөсүнүн бул жашоодо кылган иш аракеттери иншаллах Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болот. Ушундай таза ойлорду берип, күчтөндүрүп турган Аллахыма чексиз ыраазымын. Бекеринен да Германияга келген жокмун. Германияга келип, өзүбүздү каржылай алганыбызга дагы шүгүрчүлүк, окууга өтүп, жакшы билим алып, келечекте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн коомчулукка пайда алып келүү жолубузда берип жаткан ар бир берекесине, рызкысына чексиз шүгүрлөр айтылат экен. Билинбеген менен Аллахтын мээрими ушунчалык чексиз жана ар бир күнү, ар бир учурда, ар бир кырдаалда жалгыз таштабай берип турган рызкысына чексиз ыраазымын. Аллахым гана мактоолорго татыктуу. Альхамдулиллах. Алыста махрамы жок жүрсөк дагы, бирок Кудайга миң кала шүгүр, Кудай ушундай мүмкүнчүлүк бергендиктен ушундай болуусу зарыл болсо керек эле бул жашоодо. Буга дагы себеби бар. Бул аркылуу Аллахым канчалайыбызды Германияда түз жолго салып келатат. Көпчүлүгүбүзгө түшүнүктөрдү берип атат. Мындай жүрөгүбүз менен түшүнүп, үй бүлөнүн мааниси кандай экенин, мекендин мааниси кандай экенин сезип келатабыз. Альхамдулиллах. Өзүбүздү каржылап, бир аз болсо да үй бүлөбүздөгү жүктү жеңилдетип турган дагы мени кубандырбай койбойт. Мен Германияда альхамдулиллах аябай жакшы инсандардын курчоосунда кылып койгонуна дагы шүгүрчүлүк. Германияга келер алдында аябай дуба кылгам, мени жалгыз таштаба, ошол хост үй бүлөм менен дагы жакшы мамилелерди кылайын деп. Шүгүр ошонун баарын Аллахым ишке ашырып, дуаларыма жооп бергенине чексиз ыраазымын жана сүйүнүп келем. Чындап артка карап, ар бир өткөргөн жылымды эстесем, мен үчүн чоң бакыт экенин сездим. Немис үй бүлөмдө жашаганда дагы алардын дагы кандайдыр бир адеп ахлагы, мүнөздөрү мен үчүн үлгү болгон. Үй бүлөдөгү мамилелери, балдарына кылган мамилелери, жашоого болгон көз караштары. Андан тышкары ыктыярчы жылда дагы иштеп жүргөндө Кудайыма шүгүр аябай мээримдүү коллегаларым туш болуп калып, ар дайым кандай өйдө ылдый болгон учурумда мени колдоп, кучакташып, сыр менен бөлүшүп келген улуу коллегаларым болчу. Жаштары 50-60 ашып калган. Алардын жашоодогу тажрыйбасынан мен ушунча көп нерсени үйрөндүм. Ыктыярчылык жылымда мындай өзүмдү чыныгы жумушта кандай иш керек экенимди көрүп, жоопкерчиликти алып, көп күчтүү сапаттарымды дагы билип, өнүгүү жолунда чындап жакшы тажрыйба топтой алдык, алып келатабыз. Шүгүрчүлүгүмдү билдирем. Мындай эң биринчи тепкичте алган тажрыйбаларым мени альхамдулиллах азыркы бул жашоодо көздөп келаткан максаттарымда, кандай айтсам, мындай ишеничсиздик беришпейт.
Кудайга болгон ишенич эң биринчи орунда турат жана Кудайым берген бул сапаттарды дагы мага, ошол сапаттарды бул жашоодогу ар кандай учурлар менен таанып билгеним мен үчүн чоң бакыт, альхамдулиллах. Азыр дагы жумуштамын, бала бакчада иштеймин балдар менен. Жумушта баардык коллегалар менен жакшы мамиледе болуп, жумушту жакшы аткарып келген мен үчүн чоң ийгилик. Ошол мени курчап турган курбуларымдын баарына чындап ыраазымын. Ар бир адам, менин жашоомду курчаган ар бир адамдын жан дүйнөсү ушунчалык таза, ушунчалык мээримдүү инсандар. Баарынан жакшылыктарды көрүп турасың, баарынын жүзүнөн нур жанып турат. Ушул күнгө чейин колдоп келген, ишенип келген ата энеме чексиз ыраазымын. Бир туугандарыма. Эгер ушинтип ойлонуп, артка көз багып көрсөң, чындыгында Кудай ушунчалык чексиз мээрими менен бизди төгүп койгон, бөлөп койгон. Ушунчалык рызкыларыңды терип, ойлобогон нерсеңди көрүп, ойлобогон адамдарды жолуктуруп, жашоодон жакшылыктарын сезип, көрүп келген чындап биз үчүн жакшылык. Ушул ыйык Рамазан айынын дагы касиети абдан күчтүү. Ар бир адамдын, ар бириңердин, ар бирибиздин кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун, түз жолго салып, Аллахым ыраазы болгондой ыйманда, исламда, сүннөт тарикаларында жүрөлү жана Аллахым өзү ыраазы болгондой рызыкчылыкты бизге берсин жана ошол жолду жеңил кыла көрсүн. Баарыбызга Аллахымдын үйүнө, Меккеге барып хач кылып келүү насип этилсин. Зыярат кылып келели биз дагы, иншаллах. Аллахымдын сүйүүсү чексиз, Аллахымдын каары дагы күчтүү. Ар бирибизди ар кандай сыноолор менен сынайт. Мен эмнени түшүнгөнүм, бул жашоодо мисалы үчүн кайсыл нафсыңды, кайсыл сапатыңды жеңе албай атсаң, Аллахым ошону менен сени сынайт экен. Ошол ынанымдар менен сени сынайт экен. Эгер ошол ынанымдарды жеңип өтсөң, сапатыңды, мүнөзүңдү жакшыртсаң, андан кийин көргөн рызкың, андан кийин көргөн Аллахтын жакшылыгы эки эсе. Аны биз элестете албайбыз дагы. Ооба, менин курчоомо, менин жашоомо келе турган жана жашоомдогу баардык инсандарга мен ыраазымын. Аллахымдын мээрими баарыбызга толук чачылып турат. Аллах ар-Рахман. Чексиз шүгүрлөр болсун. Альхамдулиллах. Баарыңарды жакшы көрөм. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн.